Премьер-министр Кубатбек Боронов Милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун коопсуз шаар долбоорунан түшкөн 145 миллион сомго тез жардам автоунааларын сатып алуу үчүн тийиштүү документтерди даярдоону тапшырды. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Өкмөттүн 2019 жылдын 18 февралындагы номер 56 токтомуна ылайык долбоорго тартылган мекемелер арасындагы бөлүштүрүүдөн соң каражаттын калган бөлүгү республикалык бюджетке түшөрү каралууда. Аталган токтомго 50% калдык максаттуу түрдө медициналык тез жардам автоунааларын алуу жана аларды тийиштүү медициналык жабдуулар менен камсыздоо үчүн топтоолору тууралуу талап киргизилген. Бул багытта Саламаттыкты сактоо министрлиги тийиштүү даярдык иштерин баштады. 15 июлда Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министрлиги 13 жаңы тез жардам машинесин сатып алганы маалымдаган. Дүйнөлүк банктын долбоорун алкагында алынган автоунаалардын үчөөнүн ичинде жасалма дем алдыруучу аппарат бар экени да кабарланган. Украинадагы кыргызстандыктар мекенине жеке коргонуучу каражаттар, респиратор, жасалма дем алдыруучу аппарат жана акчалай жардам жөнөттү. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынан билдиришти. Украинадагы кыргыз диаспорасы жана диаспоранын ардактуу төрагасынын атынан Кыргызстанга $1500 өлчөмүндө жардам жиберилген. Мекендештердин айтымында аталган сумма Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун эсебине которулган. Которулган акча каражаты пандемияга каршы күрөшүүдө аймактарга жумшалат деп күтүлүүдө. Мекендештер тарабынан Бишкек шаарындагы номер 6 үй бүлөлүк медицина борборуна 80 000 сомго 120 коргоочу кийим жана 115 респиратор жөнөтүлгөн. Аны менен бирге Сокөл облусунун Ак Суу районундагы үй бүлөлүк медицина борборуна жасалма дем алдыруучу бир аппараты жиберилген деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан Баткендин аймагында дезинфекция иштери уланууда. Ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, күн мурун Баткен Кызылкыя шаарларында дезинфекциялоо иш-чаралары жүргүзүлгөн. Анын алкагында базарларда, дүкөндөрдүн айланасындагы жолдордо, көчөлөрдө, эл көп чогулган жайларда жалпы 19 000 вагондук метр аянт жолго 40 литр хлор суу аралаштырылып чачылды деп айтылат ÖKMдин маалыматында.